Арыбаңыздар достор, буюрса эртең жогорку кеңештин 8-чакырылышын шайлайбыз. Ошол себептен сөзсүз түрдө шайлоого баргыла. Силердин барганыңар бул өтө маанилүү. Эң негизгиси жанагындай тууган урук, тааныш бийлеш, жердеш деп шайлоо алгыла. Чын жүрөктөн ишенип, мындай келечекте бир мамлекетке бир пайдалуу мыйзамдар жазып, пайдалуу жумуштар кыла тургандарды шайлагыла. Өз кызыкчылыгын ойлогондордун кереги эле жок да. Анан башкаларын деле көрүп атпайбызбы? Мурунку 5-10 жылдап деле иштеп жүргөндөр эч кандай результат алып келбегендер шайлап эмне кереги бар деп ойлойм да. Анан ошондой эле президенттер айтып кетти, шайлоого мамлекеттик кызматкерлер эң кичинекей тиги жактан баштап мугалим, милиционер дерден баштап чоңдорго чейин аралашканын билсем катуу чаралар көрөт деп. Алга да мен ишенем. Ошол себептен шайлоо таза өтөт деп да мындай ишенич бар. Ошол себептен баргыла шайлоого сөзсүз түрдө. Ошондой эле жанагы Бишкекте жашап фактически бирок каттоосу Жалал Абадта же Көлдө болсо, ал деле жашаган үйүнүн жанындагы участогуна барып аймактар аралыкта деген эме менен барып деле паспорт менен барып распечатка кылып эле шайлай берет экен. Силер билгендей, силер бир округтан 3 депутат өтөт, бирок силер 3 депутатка тандоо бере албайсыңар, шайлай албайсыңар. Бир эле депутатка галочка койсоңор, 2 койсоңор уже жараксыз болуп калат. Ошол себептен бир эле депутат шайлайсыңар. Дагы айтып кетчү жагдай, ошондой эле Бишкекте эле мисалы үчүн сиз фактически Свердлов районунда жашасаңыз, бирок өзүңүз каттооңуз мисалы үчүн Октябрь районунда болсо, сиз ошо Свердлов районунда үйүнүңүздүн жанында участок барып шайлай берсеңер болот. Бул деген мындай эң мындай жакшы, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн да. Силер алыска барып же мурункудай арыз жазып күтүп дегендей кереги жок. Ошол себептен сөзсүз түрдө шайлоого баргыла. Силердин шайлооңор бул өтө маанилүү шайлоого барганыңар. Анан негизи эле бизде 3 миллиондон ашык шайлоочу бар. Бирок эмнегедир бир 700 миң миллион киши барып деле көбүнүн тагдырын чечип коет. Ошол себептен ар бириңер сөзсүз түрдө шайлоого баргыла эртең.